2019 жылдын 24 октябрында башкы имараттагы кичи жыйындар залында социалдык гуманитардык илимдер факультетинин жогорку мектептин педагогика кафедрасы тарабынан көп деңгээлдүү билим берүүгө өтүү шарттарында илимий педагогикалык кадрларды даярдоону өркүндөтүү деген эл аралык илимий практикалык конференция өткөрүлдү. Программаны бүткөндөн каякта иштей тургандыгы, эмне менен алектине тургандары так болбогондуктан айрым учурда окуучулардын, студенттердин жогорку окуу жайга өтүү проблемасын татаалдаштырат. Ошон үчүн кайсы жерге кандай адистер керек экендигин аныктоо, анан башка өлкөлөрдөгү тажрыйбаларды үйрөнүү топтоо максатында өткөрүлүп жатат. Казакстандан бир группа окумуштуулар келди. Алар өзүнүн мамлекетинде жана PhD докторларды кандай даярдап, мамлекет кандай кам көрдүгү жөнүндө керең жакшы маалыматтарды берип жатышат. Бул конференция ошол билим берүү тармагында өзгөчө педагогикалык кадрларды даярдоодогу тажрыйбаларды үйрөнүү жана жайылтуу максатын көздөйт. Конференция өзүнүн ишин ийгиликтүү болот деп ойлойбуз. Чыгарылышты даярдагандар Омор Алиева Бегай, Данияр Улалыков, Бала Саантова.